Кыргызстанда көкбөрү номер 1 спорт. Учурда улакчыларды эл тааныйт, эл билет. Алар жылдыздар, социалдык баракчаларда аларды мактайт. Бирок көкбөрү ошол 97-жылдары, 2000-жылдарда эле популярдуу болчу, көрөрмандар көп болчу. Бирок ошол интернеттин жоктугуна байланыштуу билбей калышкан да. Бирок көпчүлүк айтат, ошол мына Жашан Алсейитов, Эрмек Шейкитов, Улан Кыбыраев, Мирлан Сыражденов деп. Андыктан жалпы көрөрмандарга сизди тааныштыралы бүгүн. Жанымда Мирлан Сыражденов отурат. Легендарлуу улакчы деп айтсак жаңылган болбойбуз. Алгач сиз менен таанышалы. Интернет булактарында сиз жөнүндө маалымат аз, ачык айтканда. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Assalamu alaikum көкбөрү сүйүүчүлөр. Менин атым Мирлан Сыражденов. Ошо мен өзүм 1080-жылкы болом. Ошо Чүй районунда төрөлгөм. 3-1 тууганмын. Эжем бар, карындашым бар. Камышанак айылында төрөлүп өскөм, ошол жерде окугам. 9-9 класс бүтөр менен эле ошо жылкы жаныбарды сүйүп, ошон үчүн Төш булак айылы ошо айылга кеткем. Чоң атам Төш булактан болчу. Ошол жака барып ошо 9 бүтөр менен эле ошол жака кеткем. Ошол жактан эле улак тартып баштадым да. Ошол көкбөрү эмнеден улам жагып калды сизге? Ал уракта эми 80-жыл болсоңуз 97-жылга чейин тайгазан жок болчу да. Жер улак болчу. Эмнеси жакты сизге? Жер улак жакканым, ошо улак жакканым, ошо жылкы аябай көп минчим, коньяки, байкем ошо жылкысы бар болчу, ошо тайларды ошо мен үйрөтчүмүн ошолорду. Ошо сүйүү ошондон башталды болуш керек. Ат мингенде негизи ощущение бөлөкчө да. Анан кийин ошо байкелерди ээрчип, ошо Каня байкени, Касымбек байкени, Казыбек байке, Калы байке деген 4 агам бар. Ошолорду ээрчип, ошо айылдаштар байкелерди тоже карап, сүйүнүп эметип, суктанып тарткандарын көрүп, ошондон пайда болду. Анан ошо аламан болчу көбүнчөсү илгери, мурда. Ошолорду мен да ушундай болом деп эле аламан болгондо любой киши кире берет да, ойной берет да. Ошо ат минип эле, аралап эле, ощущение бөлөкчө да. Анан коркуу сезим жок беле ошол учурда? Жаш кезде коркуу сезим жок го, жаш балдардыкы. Жүрөк куруч болот. Ошондон үйрөнгөнбүз, анан кийин чоңойгондо жер улактарга кошулуп баштадык, эмелегечи. Анан тайгазан пайда болду. Ошол тайгазан оюнуна качан, кайсы жылы биринчи жолу ойнодуңуз? Мына Бөрүлү командасына кантип келип калдыңыз? Бөрүлү командасынан келгеним биринчи могу Ылдый жакта, Дордой жакта башталган байкелерибиз тартчу. Ошолорду аттарын жетелеп, басмайыл тартып, ошолорду ээрчип, ошолорду эметкем. Анан кийин анан байкелер ошо кошуп баштады. Ошонун арасында ошолор менен жүрүп анан кошулдум да командага. Ошо канча жыл ошондо мындай жөн эле жанында жүрдүңүз? Канча жылдан кийин анан ошо негизги командага кел, оюнчу бол деп негизги курамга кошулдуңуз? 97, 98 ошо эсимде жок, кайсы жылы кошулган. Ошондо кошулдум окшойт. Алгачкы жылдары кайсыл позицияда ойногонсуз? Позициям защитник болчумун. Анан кийин уже жер улактарга, защитник болуп, анан кийин уже нападение, уже мальчик деменип баштаганда, уже үйрөтүп баштагандан кийин нападение ойноп баштадым. Демек, ошол буга чейин мына Көкбөрү федерациясынын сайтынын маалыматына токтолсок, ал жакта ошол 97-жылдан баштап 2016-жылга чейин Бөрүлүдө ойногон деп айтылат. Демек, карьераңыздын көпчүлүгү эле дээрлик баардыгын да ошол Бөрүлүдө өткөргөн экенсиз, Ооба, башынан баштап ошо. Эмнеден улам ошол Бөрүлүдөн башка жака кеткен жоксуз?
эмне үчүн бул клубда калдыңыз? Ошол аралыкта башка клубдар сизге кел бул жака ойно, келишим берем, мынча айлык берем деген учурлар болсо керек. Жок, андай эми элдин баары эле түшүнөт болуш керек. Бөрлүк айылды команданы тартып жүрдүм, анан кийин өзүмдүн жетекчи, биздин команданын жетекчиси Байкен болчу. Анан бөлөк жака чакырса деле барбайт болчумун да. Анткени байкелерим команда түзүп атса, айылым түзүп эме айыл үчүн намыстуу. По-любому барбайсың да. Чакырса делечи. Анан бөлү командасы жоюлгандан кийин кандай болду? Сиз ошол жоюлгандан кийин мындай кандайдыр бир кайгыруу сезимдер болдубу? Андан кийин эмне кылдыңыз? Бөрлү чачырагандан кийин эмне болду? Четинде ойнодум. Кайгыруу болду эми, конечно, бөрлү чачырап эметип. Андан кийин ошо четиндик командага ойнодум. Болду, башка командага ойногон эмес, ошо четинде эле. Четинди дагы ошол эле айылдагы, ошол жакта. Ошол эле айылда эле. Анан ошол себептен эмне себептен четинди деп аталып калган мындай? Ошол эле бөрлү деп ошол атты кайра алып кетсе болот беле? Айылы просто бизде чоң суу агат, чоң суунун көпүрөсүнөн уже эметкенде уже бөрлү деген айыл бар. Андан ары өтсөк, аякта четиндин айылы өзүнчө да. Ошол себептен, Анан 2022 Көк Бөрү мектебинде дагы машыктыруучу оюнчу катары ойноп калдыңыз. Ал жака кантип барып калдыңыз? Кимдер чакырды? Аяка школа мектебине Белек Мукаев чалды, ушундай сунуш кылды. Байке бош элеспи, ушундай азыр ошо школа ачылды, ошо балдарды тарбиялаш керек деп. Анан макул дегем. Давай баштайлы деп. Анан ошого себебиме барып, ошо Белек чакырды. Ага чейин дагы башка командаларда мисалы машыктыруучу болуп, башка балдарга дагы мына кеңештерди айтып, аларды тарбиялаган учурлар болгонбу ага чейин? Ага чейин мындай болгон жок, бирок четиндеги балдарга ошо машыктыруучу болуп, ошо билген насаптарын үйрөтүп айтып аттым да. Көк Бөрү мектебинде канча жыл болдуңуз ал жакта? Аякта Кандай жыйынтыктар болду? бир жыл деле болгон жок болуш керек. 2 ай эле болду болуш керек. Бир турнирге катышкан экенсиз. Бир турнирге ошо катышканбыз. Ошо Кандай жыйынтык болгон? Тренер ошо үйрөтүп, ошолор балдар менен чогуу жүрүп, жаш балдар менен. Андан кийин ошо экинчи оюнда болуш керек, бут сындырып алдым ошол жерде. Ошо ойдон анан мектептен бут сынгандан кийин операция кылып, анан кийин ошо мектепке барган жокмун да. Баткенге бардым, Баткенде болду оюн, ошо бир айдан кийин сыныгга бараттым. Сынык бут менен ошол жака бардым, балет этип, акыл насаатын айтып, ошо балдар менен чогуу жүрдүм, школа балдар менен. Кандай ошо оюн үчүн аттын үстүндө жаракат алдыңызбы же? Аттын үстүнөн эле алдым. Ошо бутум тескери буралып кетип, ошо артыман киргенде эле соончогум илинип, ошо бутум буралып, сынып кеткен. Анан 2023 кайра четиндеде ойнодуңуз, адашпасам, 1-2 оюнга чыгып калдыңыз. Ошондо ойнодум. Малой деген ат менен ойнодум. Быйыл 2024 чоң оюндардан көргөн жокпуз. Демек, ошондой жогорку лига, биринчи лигадагы оюндардагы карьераңызды жыйынтыктадыңыз деп айтсак болот. Же дагы ойноп калышыңыз мүмкүнбү? 40 жаштан ойнодум. 2024-тө. Айырма бар бекен, мисалы ошол жогорку биринчи лига менен 40+ оюндарды? Айырма бар да, биздики биртке жайыраак болот. 40 жаштык жаш балдардыкы өтө курч болот. Аякта оюн бат-бат негизичи. Айырмасы көп аякта. Анан кайра ошол биринчи лигага ойнойн деген ойлор жокпу? Аны жогорку ошо легендалар лигасы сиз үчүн мындай жеңил болуп, кайра мындай бул жак оңоюраактай таасир калтырган жокпу? Кээде ойногум келет. Мындай мен негизи нападение ойнойм көбүнчө, ошо улак салганы, ат ойноткону өзүнчө бир адреналин да мен үчүнчү. Анан ошо улак алганда, салганда ошо ощущение бөлөкчө да, ойногум келет да, кээде ойлоп көрсөмчү. Эми могу болбой эле, ага физика керек, дыхалка керек, эми бизге азыр возрастта
кылсак деле болот дечи. Просто ошол. Легендалар лигасы жөнүндө айтсак, бул ошол лиганын түзүлүп калганына кандай баа бересиз? Анан бул турнир негизинен керекпи? Көрөрмандар бул 40 жаштагыларды эмне коюш керек деген дагы кээ бир көрөрмандар сын айтып калат. Негизинен легендалар лигасынын уюштуруу жагы кандай болуп жатат? Дагы кантип өстүрүш керек? Оюңузду айтсаңыз. Легендаларга эме кылыш керек деп ойлойм. Турнир же чемпионат бирдемке кылып койсо легендаларга жакшы болмок. Ошондой кылып койсо биз деле даярданат элек. Спонсорлор чыкмак, тоже кызыктуу оюндар болмок дейм да. Учурда демек даярдыгы жок эле барып, жөн эле мындай. Даярдык жок барып атпайбызбы? Могу 40 жашка мына жакында баштап анан чогулуп даярдык жок барабыз да негизи. Бир жума калганда эле барабыз да даярдык. 1-2 жолу тренировка кылабыз, болду, ошо менен уже ойноп баштайбыз. Эми мына Көкбөрүдө негизги ролду албетте ат чечет эмеспи? Анан мыкты улакчы дегенде эле ошо Мирлан Сражинов деген ат туккан эле дароо мальчик деп дагы айтып келишет. Ошол мальчик менен Мирландын тандеми көпчүлүктүн эсинде калса керек. Анан ошол Көкбөрү ойноп баштагандан бери канча ат миндигиңиз, эң алгачкы аргымагыңыз кайсы эле? Ошону айтып, ошодон баштасак алгач. Эң биринчи аргымагым эме болчу. Аны ким минчи? Раматылык Эмилов аке биздин капитаныбыз. Эмил Бекбердинов. Карагерди минчи. Анан кийин ошондон кийин мага тийди ошо карагер. Ошо менен ойноп баштадым. Ошо менен бирткеле ойнодум. 1-2 турнир ойноп анан кай коргонуудагы ат беле нападение болчу да. Анан кийин мальчик келди. Мальчик негизи чабылып жүргөн ат болчу. Асый кезинде баштап тарбиялап баштадым. Анан ошону тарбиялап баштагандан кийин коргоочу болуп ойночумун. 4-5 жыл коргоочу болуп ойнодум. Андан кийин уже нападение уже айылда Тайгазанга барып, жалгыз үйрөтүп, Тайгазанга чабып барып полный скоростьме сай очпойбу? Ошону үйрөттүм да. Ошону көп миндим мальчикти. Кийин жүгөнү жок үйрөтүп баштадым аны. Мальчикти мингенде жеңил болчу да, кийинчи улак алганда уже өзү байкуш эмеде жанталашчы казан истепчү. Алганым гол болчу да мальчик менен. Аны менен 10 жыл улак тарттым го. Демек мальчикти өзүңүз тарбиялап, өзүңүз сайыпкерлик кылып, ошол деңгээлге үйрөттүңүз. Кулун кезинде бизге келген да. Кайсыл жактан келген? Мында таза кандуу. Зарядан келди. Сережка Байкенден келди да, Зарядан. Ошо Кыдыр сатам сатып келген ошону. Энесин дагы, баласын дагы ошо айылга алып келип, кулун кезинен бери биз үйрөтүп, багып, анан Кунан кезинен баштап үйрөткөм да анычы. Алгач мына ат чабыштарга да чыгып жүргөн. Анан кийин Байкем, Кани Байкем ошо чабышка даярдайлы, чабалы депчи. Ошо чаап жүрдүк. Асыйга чейин чаап жүрдүк. Анан кийин иниси бар болчу, Жеңиш деген. Анан кийин Ноорузда айылда чаптык. Ошондо биринчи Жеңиш келди. 100-150 метр алдыда келди, мальчик калып калды. Кани экен ошо болду, муну токтотолу мальчикти. Инисин эле чаба берели депчи. Хорошо деп анан ошо бойдон ошо мальчикти мага тапшырды, мен ошо үйрөтүп, ошо менен кеттик да алдыгачы. Демек алгачкы жылдары аны коргонууда ойноп жүргөн мальчик. Коргоодо ойночу. Анан кийин 4-5 жылдан кийин нападение ойноп баштады. Ошол аты мальчик деп сиздерге келгенге чейин эле ушундай ат беле, анан бул атты ошондо кайсы бөлүк командасы сатып алды ошондо, Жок, бул атамдык болчу. Башынан эле. Башынан бери ошо атамдык болчу. Атам да кличка койду ошо мальчик деп. Эмне себептен коюп койгонун билесизби? Жок, билбейт экенмин ошо. Эмне атам өзү коюп койду мальчик деп. Ошо бойдон
мальчик ойногалы. Анан кийин мальчиктен кийин эмени мендим? Самурайды ошо 2 жылдай ойнодум го. Эмеге да ойнодум, көчмөндөргө. Биринчи көчмөндөрдө мен ойнодум, экинчи командада. Кыргызстан 2-де. Болду, анан кийин ары касыяттарды мине баштадым. Кайра эле мальчикке келели, ошол 10 жыл миндим деп калдыңыз. Менимче азыр андай жок болуш керек. 10 жыл бир ат менен ойногон. Кээ бир аттар эми жылдызы жанат, бирок бир турнир, кээ бирлер 1 жылдан кийин жок болуп кетет. Анан 10 жыл ошол ат канчалык деңгээлде ошо кармап туруш кыйын болду. Анан чабуулга үйрөтүү кыйын болдубу? Ошол жагын айтсаңыз. Мальчикти башында жер улактарга көп салчубуз. Анан тайгазаңга уже ойноп баштагандан кийин уже голдор салгандан кийин Касым байке мальчикке тибей эле койгула, только тайгазаңга ойнотобу, жер улактарга вообще салбай эле койгула деп айткан. Ошо макул дегенбиз. Ошону сакталчу, ошо только оюндарга, тайгазандарга ойночумун ону менен, ошо менен. Ошондон сактап калганга деп ойлоп атам, жер улактарга барбайчы. Анан оюн учурунда өлгөндүгүн айтып калдыңыз. Ошол кайсы жылы эмне болуп? Ипподромдо, Бишкекте. Бишкек ипподромунда 9-майда Талас менен тартканда, Талас командасы менен ошондо. Бирөөнүн артынан кууп баратканда, ушуну Тайгазан ылжаны люк бар болчу. Ошол люктөн ошо билем да, ошо үйүн чыкканда, ошол жерден такан үйүнү угуп, ошол жерден кандай десем, кийин сойгондо ушуну айтышты го, бели сынып кетти депчи. Ошол жерден арткы курттар тайгаланып, ушуну буралып кеттиби кандай, ошо капталдап чуркап баратып, анан башы менен жерге катып тийди да. Анан ошол жерден эле калчылдап, ошол жерден кеткен да, 9-май. Ошондо кандай сизде сезимдер болгон ичинде? 10 жыл эми чогуу жүрүп ичи аябай ачты, бирок канча жыл ойнодум. Тукумда аз эле алдык, андан белерге көп кошкон жокпуз. Ичи ачты. Эмне кыласың, малга көрүнсүн ал. Анын ошо иниси болгон, ал ат чабышта алдыда болгон деп калдыңыз. Анын ошол кандай жыйынтыктары болду? Анан дагы Ал только чабышка эле чапчубуз, ал өзү бою кичинекей, улака болбойт болчу. ат чабышта кандай ийгиликтерге жетти? Жакшы эле жыйынтык. Жакшы эле жетти, ошо айылдарда ошо чапчубуз, торпок, кой утуп атты да. Андан кийин ошо мальчикке окшош, мальчиктегидей бир атты көрө алдыңызбы негизинен? Өзүңүз минбесеңиз дагы учурда. Жок, мальчик. Учурдагы кайсы бир аттардан окшоштук барбы же? Жок. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Азыркыларга эмнеси менен айырмаланат да? Эми өзгөчөлүгү мындай болчу да, улак алганда бул мындай жай чуркачы да, анан артынан кууп, койдурушуп, ошол жерден тайгазаңды алдаганда ошо соперниктичи жулунуп тайгазаңга барчу да. Ошондо уже жүгөндө берип, уже улакты өңөрүп алып чыштачумун да. Же такымдан чыштачумун да. Ошол эме болчу да. Азыркы аттар камчы салмайча же эметмейчи тайгазаңга оңой менен барбайт да. Аны менен барганда оңой болчу. Эми мына мальчикти дагы өзүңүз багып, өзүңүз ушул деңгээлге жеткирген экенсиз да, ошол тайгазаңга дагы өзүңүз үйрөткөн. Андан кийин ошол дагы башка аттарды үйрөтүп көрөйүн дедиңизби? Сайапкерлик жагыңыз барбы? Эми үйрөткөнүм, экинчи аттым ушул жакшы үйрөткөнүм Самурай болду. 2014 калп айтпасам президент кубок болуш керек. Биздин подгруппа достук, анан кабыл болчу. Ушуну биз достукту 7-3 мененби ушундай утканбыз. Ошо Самурай менен мен 3 гол чыдадым.
Анан Кабылан менен тоже уже ал менен да где-то 3-4 гол таштадым. Финалга чыгып, финалга чыкканда эми билесиңиз да бомбардир, биринчи бомбардирди жаракат кылат да. Кармайт, анан иши оюнга эметпеш керек. Ошол жерден эңип аткан жерден белге уруп кетишти, ошол жерден мен оюнга жарабай калдым. Ошондо утулуп калдык. Экинчи орун алдык. Ушу Самурай эле болду. Экинчи орун алып жакшы ойнодум. Учурда дагы мындай саяпкерликке кызыгасызбы? Азыркы учурдан өзүңүздүн үйүңүздө, сарайыңызда аттар багылабы? Мындай оюнга деп алдыдан даярданайын деген ойлор барбы негизи? Негизи азыр мен өзүм атты үйрөтөм, мындай сунуштар келет, келип үйрөт бер атымды тияка бияка депчи. Мен ат алып үйрөтүп сатчумун да. Рамосту саттым. Анан кийин эмени саттым. Френкель деген. Ошо мен үйрөткөн аттарым. Ылдам ат, Ылдам аттар. Ачыда ойноду. Эң ылдам ошо Рамос эле болду. Анан кийин Френкель Сары Өзөндө биринчи атуу сатып алды команда. Анан кийин Френкель болду. Азыр ошо үйдө 2 ат турат. Ошо 2 атты үйрөтүп атам. Бирөө Ростовдун баласы, бирөө Кахармандын баласы. Ошо 2 атты үйрөтүп атам. Буюрса дайындап атабыз. Азырынча чоң оюндарга чыга элек. Жок, чыга элек. Буюрса Ноорузга деп турабыз. Демек башынан кичинекей кезинен алып, өзүңүз үйрөтүп анан сатасыз? Жок, ошо 2 айгыр турган айгырлар меники эмес да ошо. Демек өздөрү алып келип, алып келишти, жемчугун беришти, ошо үйрөтүп бер деп. Буга чейин ошо саткан Френкельди мына сыр болсо канча сомго саттыңыз? Френкельди мен $9000 саткам. Рамос болсо мен полторашка кести сатып алгам өзүм. Үйрөтүп, анан кийин бир портерге алмаштыргам да. Портер 2 деген жаңгысына. Анан кийин ошо Портер 1 жылдай айдадым. Анан кийин алмаштырдым. Дос баламдыкы болчу Френкель деген. Ошо үйүнө барып анан көрүп сатам деп калыптыр. Анан ошо үйдө жатып ойлонуп анан кийин алмашасың десем давай деди, алмаштык. Мен машинем бердим, ал атты берди. 2 ай үйрөттүм. 2 айда үйрөтүп, анан кийин Кожомкулдун 130 жылдыгы болду Самырда. Анан кийин Анаке деген бар, улакчы. Тааныйсыздар, элим бар тааныйт го. Байке атты берип турбайсызбы оюнга, командага сурап чакырып атышат деп. Ат жок болот. Анан ошого бергем. Анан ошол жерде Анаке ойноду аны менен, анан кийин Сейитбек ат жарабай калып. Балдар келишти, ушу Сейитбекке бербейсиңби атты депчи. Мен айттым, Анакеден сурагыла, мен Анаке бергем атты. Анаке берсе тарта берле депчи. Анаке берди, бабайым тарта берем деди. Ошондо Сейитбек ойноду, полуфинал, финал ойноду. Жакшы результаттар көрсөттү Сейитбек аны мененчи. Ошондон кийин бир жумадан кийин эле атуу командасы жетекчилер келди ошо. Содалашып ошо алып кетишти. Анан оюн учурунда жаракат алып калдым дедиңиз, ошол 2014 жылы белден жаракат. Эми бул көкбөрү кооптуу спортто дагы ошол карьераңызда кандай жаракаттар болду, эң оор кайсыл болду? Ошол жаракаттан улам чоң оюндарга катышпай, ал оюндарды телевизордон көрүп калган учурлар болду беле? Көп эле болду жаракат. Десем, бутунан баштап башка чейин эле болду жаракаттын баары. Көп болсо жарым жыл эле оюнга катышпайсың, жарым жылдан кийин кайра эле оюнга кете бересиң. Тура албайсың да. Оюн, көкбөрү деген оюн бул оору аябай жаман экен да. Тура албайсың да. Ооруп атсаң дагы жеңил машина бар, көрүп келесиң. Айыккандан кийин ат минип баштайсың. Көп болсо жарым жыл. Анан буга чейин 2014 биринчи көчмөндөр оюндарында
Кыргызстандын экинчи командасында ойнодум деп калдыңыз. Негизинен Кыргызстан үчүн канча оюнга чыктыңыз, ага чейин же андан кийин дагы улуттук курама командада ойнодуңузбу негизи? Жок, ошол эле ойнодум мен, көчмөндөрдө эле ойнодум. Кыргызстан 2-де башка эч ким чакырган жок. Ойногон жокмун эч жака. Негизи ага чейин ошо 2013-жылы Азия чемпионаты өткөн, ага чейин да мына башка Казакстанда турнирлер болуп турган. Анан ошол сиз эмнеге чакырган жок деп ойлойсуз? Мындай тааныч болду эле, сизде да ошол кыял болсо керек улуттук курамага ойносом деп. Жок, мен деле ойногум негизи келип атты. Негизи любой адам ойногусу келет. Чоң оюндаргачы. Эми сунуштар болгон жок, чакырган жок. Ошондой эле болду. Ошол улактын аркасы менен неме деп ойлойм. Жер көрүп, эл көрүп келдим. Турцияга бардым. Улак менен Башкортостанга бардым. Тренер болуп чакырышты. Сунуш болуп. Аякка бардым. Тренер болдум. Ошо. Буга чейин ошол мына Оганстандан, Тажикстандан, Америкадан Кыргызстанга келип, Казакстандан келип клубдук деңгээлде оюндарды өткөргөндүгү айтылды. Буга чейин машыктыруучу Каныбек Кубатов агайыбыз айтып кетти. Башка өлкөдөн келгендер менен оюндар кандай жүрдү? Аларга сиздер кандай жардам бердиңиздерби? Негизинен ошо улакты кандай ойнош керек экендигин айттыңыздарбы, кеңеш бердиңиздерби? Эми мен АКШ командасына 2 жолу тренер болдум. Көчмөндөр оюндарда 2 жолу. Жана Лет деген барбы? Ошол орусча билет экен. Ошол үйрөткөн оңой болду да. Ошол азыр лидер болуп атпайбы? Ошону үйрөттүм. Ошол биринчисинде ошол АКШ командасы келгенде Сунуш келди, тренер болуп берди. Ошолорго тренер болуп, алар менен бир жуманын ичинде эле жакшы үйрөтүп койдум анычы. Атты да келтирип бердим. Тайгазан, секиргенди да эметтим, үйрөттүм Летти. 2 жыл ошолорго эметтим. Тренер болдум. 3-сүндө болсо ошо школа менен жүрүп, как раз ошол АКШ командасы келип тренер болмокмун аларгачы. Бутум кырсыктап сындырып алып, ошо болбой. Ордума Нургазы Барбиевди койдум. Эми ошол акыркы оюндарында көрүп калдыңыз, негизи өсүш барбы Америкада? Анан жалпы көкбөрүнүн келечегин кандай ойлойсуздар? Мына башка өлкөлөр дагы ойноп, мына ушундай деңгээлге жетебизби же жете албайбы көкбөрү? Эми алар баары эле биздей эле да. Просто аларга эми кандай десем, жакшы үйрөтүш керек, көп ат миниш керек. Алар деле үйрөтсө болот, алар деле күчтөнөт негизи. Просто алар кандай десем, баары уч келишет, бияка бир жума эле тренировка кылат, даже бир жума жетпей, эмнесин үйрөнөт, эчтекесин үйрөнбөйт. Просто анча-мынча түшүндүрүп, тактикалар эле түшүндүрүп койсун болду, ошол эле. Эгер алар менен жакшылап бир ай эмес, даже 2 ай, 3 ай тренировка кылдырсаң аларды, алар деле кем болбойт бизден. Не только Америка, бөлөк өлкөлөр деле ошондой. Башкортостанга барып келдим деп калдыңыз. Ал жака кандай жол менен, кимдердин чакыруусу менен бардыңыз? Жака жолдун тиги Көкбөрүн президенти Рамис чалды, ушундай барасыңбы, Сунуш чакырып атышат депчи. Барам дедим, бош элемин дедим. Все, анда давайте. Эми Башкортостан бир представитель менен сүйлөштүм, чалышып сүйлөшүп, мына ошондой бардым ошол жака. 1 ай жүрдүм ошолор менен. Жакшы эл экен, жакшы конок тосту. Алар деле жакшы, Кудай берсе үйрөттүм десем болот. Аттарын үйрөтүп бердим. Алардын көбүнчөсү аттары кандай десем, айгырлар аз экен да, бүт эле бычмал экен. Только хозяйство менен экен да. Ошол. Алар кандай ошол Россиянын чемпионатына даярдык иретиндеби же жөн гана Жок, үйрөнөлү деп чыкканбы? булардын немелери болот экен, Сабантой деген 2 майрамы бар экен. Ошо Сабантой деген 2 майрамды жана качтык. Финалга чейин бардык. Финалда Тилекке каршы утулуп аттык.
2 жолу ойнодук. Ошо финалдарда утулуп калдык. Финалда кайсы кимге? Ошо бир биз Баймакский райондо жашадым. Ошо Баймакский, анан тиякта кайсы бир районуна утулуп калдык да. Ошондой. Ал жакта жалгыз өзүңүз бардыңызбы же дагы башка? Жалгыз бардым. Анан жалгыз ушу 1 ай бою башка чет өлкөдө алар менен түшүнүү кандай, кыйын болдубу? Анча-мынча кыргызча окшош экен алар тилдери биздикине. Мен негизи өзүм орус класс окугам да. Анан орус класс окуган орусча единицам дегенде жакшы эле да. Алар орусча жакшы эле сүйлөйт экен. Анан ошо менен келишип аттык да, мамилебиз келишип атты, түшүнүп атты ошо орусча. Улуттук курама командада жалгыз бир турнирге катышкан экенсиз, Кыргызстан 2. Ал оюнда Казакстан кирбей калып 2 команда түзүлгөн да. Анан ага чейинки оюндар жеңил эле өтсө керек. Ага чейин башка өлкөдөн келген команда. Алар менен жеңил өттү. Финал болду да, катуу болду. Кыргызстан. Финалда кандай чындап беттештиңиздер беле же жөн эле? Чындап эле беттештик кадимкидей эле. Кандай болду оюн? Же жөн эле экөө тең Кыргызстан деп? Катуу эле болду. Кадимкидей эле беттештик, кадимкидей эле намыстанып эле тарттык. Эмнеден улам ошол биринчи команда күчтүү болуп кетти? Же ал жакта күчтүүрөөк оюнчулар, күчтүүрөөк аттар чогулуп калганбы же башка себептер болду? Ошондой болот да. Негизи биринчини күчтөйт да. Анан экинчисин Бирок Кагаровстан ортодо айырма аз эле болгон. Счет бир эле счет болуш керек. 4-3. Ошондой эле болду. 4-3 ушундай. Салгылаш жакшы эле болду. Андан кийинки оюндарга тирек каршы барган эмес экенсиз. Андан кийинки оюндарда, көчмөндөр оюндарында 2016, 2018, 22, 24, андан кийин 4 көчмөндөр оюндар болуптур. Ал жакта мына Кыргызстан курама командасы катышты. Өзүңүз көрөрман катары ошол оюндарды көрдүңүзбү? Көргөм ошол оюндарды. Эмне кыласың? Кандай баа бересиздер ошол оюндарга? Акыркы өзгөчө Астанадагы оюндарга өзүңүз көрөрман катары баа берип кетсеңиз. Баары эле жакшы. Жакшы эле команда чогултуп атты. Астанага жакшы барып келишти. Астанадан эки жагын тең эле утту, Көкбарын деле утту, Көгбөрүн деле утту, таза эле. Ушу Көкбарын негизи утат деп ойлодум, бирок кандай тактика менен казактар колдонушат, ошол мага загадка болду, бирок ушу судья менен экен да. Кайра эле ошол судья менен эле болду. Буга чейин Бөрлүү командасында ойноп жүрүп, казакстандык клуб менен дагы бир жолу ойногон экенсиз. Ошол жөнүндө негизинен ошол учурда эле казак улакчылары тарабынан ушундай амал-көйлүктөрдү байкагансыздарбы? Буга чейин ойногонсуз да негизи казактар менен ойногонбуз. Бияктан Бишкектен ипподромдо ойнодук, Көлдөн ойнодук. Кандай оюн жүрдү эле? Оюндар жакшы эле, бирок казактар негизи күчтүү балдар экен. Аларга көбүнчөсү ошо тактиканын аттары айырма бар да. Ошо биз аттардын күчү менен, тактиканын күчү менен утуп аттык да казактарды. Мына Көкбөрүнүн эрежелерине келсек, алгачкы эрежелерден азыр айырма бар. 25 жылдан ашты. Буга чейин айтып кеткендей, мына Көкбөрү баштаганда улак ортого ташталып, эки команда эки четтен келишчү экен да. Азыр андай эмес. Азыр старттан чогуу бир келишет. Жана башка өзгөчөлүктөр бар. Анан ошол өзгөрүүлөр туура жака жүрүп жатабы? Ошол 25 жыл мурунку эрежелерде кандай эле, ошол учурда кызыктуулук көп беле, кандай деп ойлойсуз? Мурунку эрежелер жана бетме бет чыгарганда негизи мен үчүн туура эмес да. Чаап баратып эле эңсең бет маңдай илип кетет да, любой. Жөн эле баратса деле травма алат любой адам. Азыркы эрежелер жакшы. Баары правилалар, эрежелер бар жакшы. Жаңы эрежелер да чыгып атат. Алар деле жакшы жагынан жакшы жагы чыгып атат да. Блиц суроолорго келсек, учурдагы эң мыкты 3 улакчы деп кимди эсептейсиз жана эмне себептен? Эң биринчи улакчы мен Кубантайым эң биринчи. Эмне себептен? Эмне себептен? Любой жагынан универсал да.
бири-бирден алат, тайгазанга да салат, пас өткөрөт. Экинчи ошо азыр Манас деп эң күчтүү. Анан жаштардан эң күчтүү азыр мага эме Дастан, Эмнеси менен жагат? Шамдагай, Жүрөк Кручкен баарына жетишет. Күчтүү бала да негизи, мындай берилип тартат да, жанды берип тартат. Ошонусу жагат да Дастан. Көкбөрү тарыхындагы эң мыкты 3 улакчы. Сиз менен чогуу ойноп калган же сизге чейин ойногондордун ичинен? Тарыхтагыларда эң мыктыларды Улан Кыбраев. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп турчу эле? Ал деле ушундай болчу. Бири-бирден алып, ушундай тайгадан алып барып салчу. Тоже эме да. Чарчач эмес да вообще. Андан кийин Экинчи Муха деген Рассветте ойночу. Кочукеев. Көк ат менен Махно деген, Махно эле ушундай эшке. Ошого аттарчы. Ошол да жакчы. Үчүнчү Эмил Бекбердинов биздин капитаныбыз. Ал любой позицияда ойночу да. Универсал болчу. Ошол. учурдагы эң мыкты 3 ат. 3 ат. Учурда азыркы учурдабы? Азыркы учурда ойноп жаткандардын ичинен. Азыр учурда аз номер 1 аз кайсы? Жаткан жагынан ошо бири-бирди жекеме-жекен Аватар. Да кайсылар бар? Чагулда же Коргонудагы. Чалчыда азыркы учурда билбейм азыр кайсылар. Көп деле азыр айтпайм. Ошо улакта жүрүп улак негизи көп память алып койду да негизи. Меникин анан элдикин билбейм, меникин алып койду да. Унутасың да булар. Буга чейинки жалпы Көкбөрү тарыхында сиз көргөн эң мыкты 3 ат. Тарыхтагы Сиз көрүп калган, сиздер чогуу ойноп калган кайсыл аттарды ошол мыкты деп мындай баалайсыз? Тарыхта Улар болчу биз деген Бөрүлдө ойноп жүргөндө. Улар деген ат, Улар деген. Анан өзүм ат жамандап ойлобойм. Калтырбай эле коеюн дейм да. Мальчик мыкты болчу. Анан БТР. Действительно БТР эметчи да. Любой жаткан атты түртүп алып койчу да. Аттар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Учурда аттардын баасы асман чапчайт, кымбат. Ошол учурда деди аттардын баасы ошондой кымбат бир анан мальчикти ошол 10 жыл аралыгында башка жактан келип саат деген учурлар болгонбу? Эгер суроо болсо канча сомго чейин мындай сунуш кылышкан? Мага келген жок андай суроолор. Мүмкүн может менин байкелериме болгон суроолор. Мага келген эмес мальчикти эч ким. Бирок мындай кызыктар болгондор көп болсо керек аябай. Кызыккандар болду, бирок мага мындай келип сат дегендей суроолор болгон жок. Сөзүн ачыгы. Мына учурда айтып аткандай баалар өтө чоң суммада, 10 миң, 20 миң. Анда бизде андай аттар баалар жок болчу. Эң кымбат ат $5000. Биз эң мыкты ат жана Энисай деген ойнок ат бар болчу. $3000 болчу, ушундай сатылды. $3000, $5000 чейин болчу да. Ушундай. Азыр кымбат болуп атпайбы азыр? 15 миң, 20 миң жакшы мыкты аттар, высший лига ойногон даяр аттар да ушундай. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Прус өзүнүн суроолорунан түзүлгөн анкетаны даярдаган. Ошол анкетадагы суроолорду сизге берели. Сиздин мүнөзүңүздөгү өзгөчөлүк эмнеде? Менде өзгөчөлүк деле жок.
өзүңүзгө кайсыл сапатыңыз жагат? Жөнөкөйлүктүн жагат, жөнөкөй жүрүп ошол эле жагат. Өзүңүзгө жакпаган сапат? Жакпаган сапат мындай, кандай десем, алдабаган киши болсо болду. Мени алдабаган киши болсо болду. Кыз кишинин кайсы сапатын баалайсыз? Жөнөкөйлүк. Бул жашоодо эмнени жек көрөсүз? Билбейм, жек көрөм. Эмне жакпайт? Кандай адамдар жакпайт же эмне иштер жакпайт? Иштарлыктар жакпайт. Алдамчылык, иштарлык мындай. Ошолор жакпайт. Өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Мен үй бүлө менен чогуу отуруп чай ичкеним, ошо тамак ичкеним, сүйлөшкөнүм, ошо бактылуу сезем. Үй бүлө менен. Жашоодогу эң чоң кыялыңыз? Менин кыялым ошо балдарды жакшылап тарбиялап, чоңойтуп дегенде, жакшы тарбия берип. Ошол. Буга чейин жашап өткөн же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ким менен сүйлөшөт элеңиз? Кыйын вопрос. Атам менен го. Менин атам, мен 6-класста болгондо эле каза болгон. Арты кайрылуу болсун. Эмне жөнүндө сүйлөшөт элеңиз? Сагындым деп сүйлөшөм. Ошо кичке кезде көп сурачумун. Байкелерден менин атам кандай улак тартчу эле депчи. Көп сурачумун да. Жакшы деп. Катуу тартчу дечи да. Ошо цель коюп атамдай болом деп. Анан кийин ошо ипподромго келип менин оюндарымды көрүп, ошо максаттарым ошол болчу. 40 жашында болсо болду. Кыргыздарда айтат эмеспи, атадан кем бол, атадан артык бол жана атага тең бол деп. Биз ишенебиз, сиз атаңызга тең уул болдуңуз. Анткени мына жалпы кыргыз эли, көкбөрү көрөрмандары сиздерди тааныйт. Эгерде атаңыз тирүү болгондо, менимче сиз менен сыймыктанмак. Сизге чоң рахмат маек үчүн. Ийгилик.